Мекеним Кыргызстан партиясынын эл менен жолугушуу иш-чарасы Ноокат районундагы Кыргызстандын чыган уулу биринчи вице-премьер-министр Насирдин Исановдун айылынан башталды. Бул турак үй тарыхта аты, эл арасында кадыры сакталган Исановдун үйү. Коомдук жана саясий ишмер 5-чакырылыштын төрагасы Ахматбек Келдибеков баштаган партия мүчөлөрү элет жериндеги аксакалдардын батасы менен үгүт иштерин баштады. Ушулардын алдыларына койгон программаларын ишке ашырганда Аллах Таала насип кылган болсун. Эң негизгиси бардыгыбызга Аллах Таала ушул мекеним Кыргызстанга добуш бергенде өзү насип кылган болсун. Саясий кеңештин мүчөсү, жогорку кеңешке талапкер Ахматбек Келдибеков тарыхта чыйыр жол салып, изи калган улуу инсандардын жолун улоо, анын атын даңазалап кийинки муундарга жеткирүү өрнөк экенин баса белгиледи. Эми Насирдин Исанович бул кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө өзүнүн чоң орду бар инсан болуп эсептелет. Анан бүгүн өзүңүздөр көргөндөй биз эң негизгиси Сулайман Тоо ыйык, Кыргыздын ыйык жеринен. Бул бир эле Кыргызстан эмес, көп дүйнө жүзүнө таркаган ыйык Сулайман Тоодон баштап, экинчиси Аллах Таала ушундай буйруп, Кыргыздын ыйык инсандарынын бири, Кыргыздын мамлекетинин түптөлүшүнө салымын чоң кошкон Насирдин Исановдун туулуп өскөн жерине келип, бата алып, эл менен жолугушуп атабыз да. Мен ойлойм, ишибиз ушундай башталгандан аягына чейин шаар кетип, Кудайым буйруса, 4-октябрда жакшы результатка барабыз. Мекеним Кыргызстан партиясы кесипкөй инсандар менен катарын толуктаган. Партиянын катарында алгачкы премьер-министр Насирдин Исановдун кызы Мария Исанова да бар. Улуу инсандын кызы ата жолун улап, эли үчүн алгылыктуу иштерди жасарын убадалады. Негизи максаты албетте ушул жерден атам өскөн, ушул айылда өскөн, ушул тоолордун арасында өскөн. Атам көп иштерди баштап, өзүңөр билесиңер, кысык болуп ушинтип бүтпөй калган да. Ошон үчүн биздин милдетибиз, эң чоң милдетибиз ошол бүтпөгөн иштерди бүтүргөнгө. Жол болобу, суу болобу, вообще негизи депутаттардын ал милдет эмес. Депутат туура мыйзам жазса, ошондо бардык мамлекетте суу да болот, жол дагы түзүлөт. Ошон үчүн мен аябай атамдын жеринен ушул жерден баштап ошонун иштерин бүтүрөйүн деп ошо үмүт менен келдим ушул партияга. Жолугушууга келген айыл эли Мекеним Кыргызстан партиясын жылуу маанайда тосуп алып, алардын алдыга койгон максаттары жана иш пландары коомдун керегине, элдин эртеңи үчүн натыйжалуу экендигин айтып колдоого алышты. Коомдук жана саясий ишмер Назира Нарматова алдыдагы өнөктүккө болгон даярдыктар тууралуу айтып берди. Элдин маанайы жакшы, Мекеним Кыргызстан партиясынын алдына койгон программасы, максаттары, элге келечекте аткара турган кызматтары, мамлекетке кыла турган кызматтары жөнүндө азын улак баарын кыскача айтып беришти ар бир чыгып сүйлөгөндөр. Буюрса элдин маанайы жакшы, биздин талапкерлердин дагы өздөрүнүн программалары жакшы. Биринчиден Кудай колдоп, элибиз колдоп, Мекеним Кыргызстан партиясыны колдоп бере турган болсо, өздөрүнүн программаларын кабыл алышып, ийгиликке жетебиз деген ниет бар. Саясатта бышып такшалган ак менен караны иргеп, элдин маселесин чечүүгө бел байлаган талапкерлер Ноокат районундагы Көкбел, Зулпуев, Исанов айыл өкмөттөрүндөгү тургундар менен жолугушту. Элетели Мекеним Кыргызстан партиясынын курамы чыныгы иш билги жана кесипкөй талапкерлер менен толукталганына баа беришти. Келдибектин ишмерине өтө чоң жогору баа беребиз. Себеби бул жигит парламентте спикер болуп турган, ошондо кылган иштери элге баары белгилүү. Муну ошол жердеги депутаттар дагы бардыгы колдошот. Азыркы эски депутаттар муну колдойт. Буяка келгени эң туру немеде келишкен. Өкөтең мисалы мына депутат болуп турган Мария өзүнүн кызы. Ахматбек өзүнүн үкөм. Мен Ахматбектин урусунан болом өзү. Сарттарда келишкен. Булам сарттарында отпай алайлык. Эң жакшы коюшкан. Биз буларды башка партияда экен деп мындай тартыш болуп калабы экенбиз дедик эле. Мына азыр уктук, экөө бир партияда экен, калгандары ноокаттыктар көп экен. Эң жакшы иштери алга жыле берсин. Эл Кудай кааласа ушуларды колдойт. Кыргызстан бүтүндүгү үчүн, Кыргызстанда гүлдөп жашаш үчүн şu bodanın çoğu sanlar koşulup, giyin kursançılık var, şonu sen toyun kışlık bize nasip etsin. Allah.